Михаил Архипович бир кезде жеңиш майрамында арналган салтанаттардын бирин калтырбай катышууга аракет кылчу. Жылдан жылга саламаттыгы начарлап бараткандыктан быйыл улуу жеңиш майрамын 4 тубалдын ичинде тосууга туура келди. 80 лет сравнялось, месяц от месяца хуже. Тут болезни, тут операции разрезали, кишечник, пахло грыжу, мускуя, все вырезали. Михаил Книжников 43-жылдын башында кандуу согушка аттанган. 45-бригадада, 63-чү аткычтар полкунда салгылашкан. Алардын бригадасын Беларусь Республикасындагы Гомель шаарын коргоого жөнөтүшкөн. Бирок болжогон шаарга жеткенче эле ок дарылары түгөнүп, фашисттердин чабуулуна кабылган. Как вспыхнула наша, тут комбат кричит: Книжников, левую сторону береги. Гомель шаарынын алдына келгенде эле жардыруулар башталды. Комбат мага карап: Книжников, сол тарапты корго деп кыйкырды. Ар тараптан октор учуп жатат. Мен да атыштым. Бир маалда өзүмө каттуу сокку болду. Башыма бир нерсе келип тийди. Эмне тийгенин азыркыга чейин билбейм. Башым бутум каттуу жабыркады. Госпиталга жеткирилип, оор операцияны баштан кечирген. 2 бутуна гипс салынды. Анын эртеси эле радиодон суук кабар уккан. Передает радио. 45-я бригада под Гомелем разбитая в прах. Радиодон айтышты, 45-чи бригада Гомель шаарынын алдында күлгө айланды деп. Мен отурган жеримде эсимди жоготтум. Баары бүттү деп ойлодум. Биздин Гомель жок болду. Госпиталдан дароо мекенине кайткан. Эрдик үчүн төш белгисин уурдатып жиберген. Ал эми кызыл жылдыз төш белгисин алууга чамасы жетпей калган. Какой-то до ордена на костылях по Москву. Кайдагы орден? Балдак таянып Москваны кыдырып жүрмөк белем. Абалым бул болсо деп ойлодум. Үйгө кеттик. Эч кандай ордендин кереги жок дедим. Кийинчерээк райондун жетекчиси барса, өз колуна беребиз деп болбой коюшуптур. Ошол бойдон орден да албай калдым. Ошол кездеги бюрократиянын кесепетинен 1-2 даражадагы ордендерди да ала албады. Кийинчерээк жаңы үй бүлө күткөн соң согушта таанышкан жоокер досу Кыргызстанга чакырган. Биздин өлкөнүн кооз жаратылышын жана меймандос элдин пейилин жактырып, ушул жакта калып калган. Чечен улутундагы үй бүлөнүн тамын сатып алып, түтүн булаткан. Бир уул, бир кыздуу болгон. Бирок уулу каза болуп, кызы Россияга көчүп кеткендиктен карылар үйүндө калган. Сын умер. 60 лет ушел тоже. Уулум 60 жашында каза болуп калды. Ден соолугу чың эле болчу, ичкиликтин айынан. Кызым Россияга көчүп кетти. Кете бергиле дедим. Үйдү сатышты, буюм тайымдарын алышты. А мен кийим кечелеримди алдым да бул жакта калдым. Батирден Батирге көчүп жүрүп, акыры бирөөлөрдүн кеңеши менен карылар үйүнө келген. Учурда карылар үйүндө бир бөлмөдө жалгыз жашайт. Все это, как говорится. Вот такая вот песенка. Вот такая вот жизнь моя. Мээрим Ташибекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.